Тағдырға жараша адам, адамға жараша тағдыр. Адабияттың алпы, дүйнөлүк адабияттың классиги Кыргыз Республикасының батыры Чыңгыз Айтматовдун айткан мына ушул улуу учкул сөздөрү эске түшөт. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Адам, инсан, тағдыр тууралуу жөн жеринен кепти баштаган жокмун. Анткени бул менин маектешим өзүнүн эмгек жолунда андан баар таап түйшүктүү ары сыймыктуу кесибинин натыйжасында интеллектуалдык бийик көрүнгөсүнүн аркасында бир катар билимдүү, илимдүү муунду тарбиялоого кошкон олуттуу жана зор салымы үчүн бүгүн Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 33 жылдыгынын урматына мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун колунан мамлекеттик сыйлык эмгек баатыры Кыргыз Республикасынын артыкчылык даражасына татып отурат. Мен сиздерди кененирээк тааныштырайын. Ал мамлекеттик ноокат билимканасы жатак лицейи, бул жөн гана жатак лицей эмес, Новосибирск университетинин алдындагы физика-математикалык мектептин моделинде мындан туура 35 жыл мурда түптөлүп, ушул 35 жылдын ичинде 1,5 миң бүтүрүүчү, анын ичинде бир катар алтын медаль, кызыл аттестат, алтын тамга, алтын сертификат президенттин мактоо баракчаларынын ээсин тарбиялоого кошкон салымы бар Өмүрзак Шеренович Мамаюсуповду кепке тарталы деп турабыз. Өмүрзак Шеренович, арыбаңыз. Сиздин дал ушундай дөөлөттүү курагыңызда ийгиликке, мамлекеттик сыйлык, артыкчылык даража эмгек баатырына жетип турганыңызда сиздин басып өткөн жолуңуз, өрнөктүү өмүрүңүз биздин мамлекет, өлкө жана анын ичиндеги жарандардын алдындагы кызматыңыз тууралуу бир кылчайып кеп кылуу мен үчүн дагы сыймык. Олу адам баласы ушул дээринде акыл ой чабытында чыныгы мекенге күйгөн, мекенди сүйгөн адам бир сыйлык алайын, кандайдыр бир мактоого татыйын, умтулайын деп аракет кылбайт экен. Мен сиздин көзүңүздөн ошол нерсени көрүп турамын. Бирок мамлекет бүгүнкү күндө сизди татыктуу баалап турат деген дагы ойду айткым келип отурат. Оор ары түйшүктүү болсо керек, бир артка кылчайсак сиздин эмгек жолуңузга. Эми улуу ата мекендик согуштан кийинки бактылуу муундар бизбиз. Жокчулуктун азабын тарткан аталарыбыз, энелерибизден окуш керек деген, жакшы окуу керек деген насаатты алып, бирок ушу Москвага окусак жакшы болот эле, Ленинградка, Новосибирскке деген ойлорубуз эми чет өлкөнү анча ойлогон эмеспиз, ачыгын айтыш керек. Ошого кантип окуйбуз деген ой бар, бирок жолдорун билбейт элек. Ошентип жүрүп анан өзүбүздүн эле Кыргызстанда окуу жайларды бүттүк, бирок оюбуздан чыккан жок. Себеби мына Олимпиаданын жыйынтыктары бүткүл союздук, жарыштар, конкурстардын китептери бар да, ошол китептерге күчүбүз жетпей калчу. Шахно дегендин китеби, Дарапеевдин китеби дегендер орусча баары. Ошол учурда биздин оокатта айылдык эле мектеп, айылдык эле дүкөндө ушул китептер келип калган да, таң калыштыбыз. Классыбыз боюнча көбүн алганбыз. Анан эми ушул эсептерди чыгарып, ушул химиядан да, биологиядан да ошондой болчу. Ушундайды биз билсек борбордук окуу жайга өтмөк экенбиз деген ой болгон да. Бирок эми ал учурда андай ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңит эмес, кыстаган турмушка жол беришке туура келген. Кийин анан мен Ош педагогикалык институтта окуганда жакшы агайлар, профессорлор сабак бергенде көп нерселерди бизге айтып беришкенде, кантип аяк окуш керек, кандай алар тандайт. Ал барып эле ушул айылдан барып эле окусо студент болуп кетпейсиң. Ал үчүн сен атайын мектептер болот. Физика, математикалык, химия багытында, коомдук багытта, табигый мындай багыттар боюнча деп. Анан ошону түзүш жөнүндөгү ойлор мындай көңүлгө келе баштаганда, Кыргызстанды карап көрсөк, атайын мектептер ошондо кичине ошол багыт бергендер бар экен, Бишкекте деле, Фрунзе дейбиз ал учурда да. Бирок райондордо, областтарда жок экен андай. Бирок кээ бир мугалимдер Ленин орденин алган же башка сыйлык алган мугалимдер өзүнүн багытын тереңдетип баштаган учурга туш келиппиз. Ошентип анан биз баягы аспирантурага киребиз, андан кийин улантабыз деп жүрүп, акыры тагдыр академияга ишке келдик, мектептен иштегенден кийин. Анан аспирантурага кирүү, аскерге баргандан кийин аспирантурага кирүү жолдорун издегенде
ошондо түшүндүк биз аспирантурага кириш үчүн ал башка программалар экен. Ошолорду көрсөм мектептен баштап окуш керек экен. Анан биз өз аракетибиз менен үйрөнгөн үчүн бизге жеңил болгон окшойт да. Анан ошентип жолубуз меники Новосибирск университетине туш келди. Ошол жерге биринчи стажировка, анан аспирантура. Мен барып эле ошол жердеги студенттерди кантип даярдашкан, кантип аспиранттар бар, ушуну изилдей баштаганда физика математикалык мектеп бар экен, академик Лаврентьев атындагы. Ошол академик городокту негиздегенде ошол академик биринчи ошол лицейди ачкан экен. Анан бизден үчүн ачылбайт деген суроо болду. Биздин Орто Азияда андайлар жок эле экен. Бирок мына Сагдык Асанович Сиражидинов деген академик Өзбекстанда түбү токмоктук болот экен. Ал бир сериялуу лицейлери бар экен. Анан Султангазин деген казак академиктин да бир эки мектеби бар экен. Анан Тажикстан, Түркмөнстан, Кыргызстанда андай толугу менен Москва, Ленинграддай окуу жай жок экен да. Ушуну ачмакка анан мен бел байладым. Баягы аскерде комсомолдо жакшы иштедик. Ал жак аскерде атайын бизди алып калып партияга мүчө кылып койгон. Анан Новосибирск университетте дароо эле активдүү нерселерге кошо баштады. Кудай оң салды. Мен ошол физика математикалык мектепке 5 жыл кызматташтым. Баягы кандидаттык диссертация өзүнчө. Бул кантип кадрдайды? Атам айтып калчу эле, булар кичинесинен даярдайт. Сен ошо барганда көрөсүң. Москвада ошондой, атам өзү 45 жыл мугалим болгон математик. Анан көп окуучулар кандидат доктор болгон экен. Кызыккан экен да. Анан кийин ошолордун окутуу системасын үйрөнгүлө деген. Ошону үйрөнөбүз деп жүрүп, анан бул чоң маселе. Ошол жердеги жаштар уюмдары, башка коомдук уюмдар, анан аларда олимпиадалардын системасыны мен таң калып эмес, кыргызча айтканда оозум ачылып калды. Себеби мына жайында бүт райондон биринчи орунду алган окуучуларды жыйнашат экен. 3,5 миңге жетип калат экен саны. Ошондо Кыргызстандан бирөө, Өзбекстан, Орто Азиядан бирден алып келет экен да. Ошентип отуруп, жайкы мектеп 3 ай окуткандан кийин 350 баланы физика математикалык мектепке, химиялык багытка калгыла дейт экен, калат экен. Ошентип баягы 16-17 жашында Москва университетине же чет өлкөгө өтчү балдар ошентип даярдалып калат экен да. Анан кандидаттыкты коргогондон кийин бул жерге келип алып ошондой мектеп ачабыз деп жүгүрдүк, чуркадык. Анан Боташев Азирет Али Ильясович деген карачай киши бар эле. Чыңгыз Айтматовдун айры шекерде чоңойгон, ошол жерден мектепти алтын медаль менен бүткөн. Ошол киши да кызыгат да аябай. Ошол киши анан айтып калды. Сен муну коркпой ача бер деди. Ачты. Анан тияга жаздык, бияга жаздык, анан Фрунзеге ошону ачмак болдук. Кирдик, министрлик айтты, бизге Москвадан уруксат берилбейт. Аны көп кыйын, сен кайрылып болосуң дейт. Мен Оштон өз төрөлгөн жерим десем, Ошко дайындап коебуз, ошакта аш деди. Барсак аерде жакшы болду деди, ачыш керекмин деди, эртең кел деди. Эртеси барсак, сен кайсы райондон болот элең деди. Ноокаттан десем, бизге Москва уруксат бербейт экен, ушу Ноокатка аш деди. Анан эмнеге Москва уруксат бербейт? Мен таң калдым да, Новосибирскте партиялык баягы эмелерде катышканбыз, демократия деген бар, башка андай жок болчу да. Анан таң калып эле Ноокатка бардым, барсам аксакал киши экен району. Ким баласысың деди, мен Серен агайдын баласымын десем, калериндик турбайсыңбы, Караташ. Сен ошого айылгаш деди. Бирок 2 баланы республикада 1-2 орунга чыгарып бересиң деди. 2 жылдан математикадан 2 баланы даярдап, китептердин осу систем бул биз үчүн 5 жылда аябай жолун үйрөнгөнбүз, олимпиаданы баягы жаңгак чаккандай чагып калганбыз да. Анан ошентип 1-2 орунду алды. Анан 1 класска уруксат берем деди. Атын эмне деп коесуң деди. Мен билимкана деп коем дедим. Бул болбойт го, элдин кулагына жат келет. Айты устакана бар, башка оорукана бар, андай дегендер бар. Элге сиңип кетет деп мен болбой анан билимкана деген атты сен жаңы сөз киргиздиң деди. Мейли күтөйлү деди. Ошентип 18 бала уруксат берди. Канча бала аласың дедим, 18 дедим. Себеби мен Ноокаттан мугалим болуп иштегенде 18 баланы даярдап окуу өткөргөнүм бар эле да. Ошо биринчи институт бүткөндөн кийинчи. Анан мен анын аркасында 15 жылдан кийин ушул окуя болуп атат да. Анан айтып калдым мен ошол Новосибирск университетинин алдындагы физика математикалык мектептин моделин
uşu айылга жайлаштырам дедим. Болду деп анан Исак Бекбоевич академик билесиңер да. Ооба. Ошого кирип жүрүм, ал күлүп мени фанатсың деди да, кыскасы. Күчүң жетер бекен, мындай оор иштерди мойнуңа алып алыпсың, жакшы киши болчу да, аябай. Ишенди да ал, өзү стихиясы математика болчу. Анан ошондой болуп, эми узун сүйлөп койгонум кечирип койгула, аз эле калды. Анан мен ачылыш кылган атам 18 бала уруксат берди деп анан барып бериңиз десем, жо мен окуучум барсын Жоомарт Байсалов дегенди. Дагы бир экөөнү айтты. Анан мен кандидат болгонум үчүн академиядан кишилерди алдым, Оштон алдым. Ушунда 15-20 киши барсак, анан район айтты. Өмүрзак, мен таза шерменде болгон кылдың го дейт. Ошол убакта райком биринчи секретарь жоюлуп, төрага деген пайда болгон. Ал келди, райондук банктын төрагасын чакырдым, тааныш элем. Ушинтип 30 киши болуп калды. Кулагыма шыбырады, мен 18 бала десем уят болом. Канча класс керек сага деди. 4 класс керек дедим да. 4 класс ача берсеңиз дедим. А бирок партаны каяктан аласыз десем, Нокотто 115 мектеп бар, бирден парта алсам жетет. Анан жатакана алыстан келгендер эмне болот десем, 6-7 интернат бар, ошонун 2-3төн кровать алып берем деди. Мени угуп мындай ишендире баштады. Ошентип анан ошол жерде кол алыштык. 3 класстан турган Нокат билимканасы деп ат коюлду. 89-жылы 31 август болчу бул күн. Бүгүн тура 35 жыл болуп атыптыр. 35 жыл болуп. Калгасын ачылган. Ошентип ошол аксакалдын чечкиндүүлүгү менен кийин билсек Москва эч тоскоолдук кылган эмес экен. Ошко деле, Бишкекке деле, Фрунзеге деле. Нокатка деле андай жок экен. Коркушкан экен. Демилгени баштаган таштап койгон учурлар көп болгон да. Ишенген эмес балким айым ошондо. Айткандайм. Анан 18 баланы 8 класска алдык. 8 класс бүткөндө алабыз учурда. 8ге алдык. Анан райондун бүт олимпиадасыны предметтерибиз биринчи орунду алып калдык 3 айдан кийин эле. Керемет. Анан кийинки жылы областтыкын ошенте баштадык. Анан эми башында жөнмөкөй мектептердин менен арасында биринчи орунга уруксат эле. Анан 2 жылдан кийин чыдабай калышты. Бул атайын мектептерди өзүнчө көрүп багылалы болбойт. Силер баардык орунду алып коет экенсиңер. Анан 18 бала 3 жылдан кийин бүттү. Баягы 2 даярдаган балабыздын бирөө Новосибирск университетке өткөн, бирөө Фрунзеге университетке өттү. Фрунзеге өткөнүбүз кандидат болду, Новосибирскке өткөнүбүз ал кийин ишкерликке кирип кетти. Ташбалтаев деп. Ошондой 2 окуучум ошондой башталды. Анан 18 окуучубуз бүткөндө анан мен бирде министрликтердин биздин Новосибирскте эркиндик сезген адамдар болсун тартынбай кирип өтпөй калса мен конфликт комиссияга барам, мындай деп баарын окуучуларга айттым. Көзүн тиктеп туруп экзамен тапшырасыңар дедим. Эч тартынбагыла. Перестройка деген башталып калган учур болчу да. Анан ол тартынбагыла, мен турам мындай деп негизги дух Апелляциялык дуарызмен кайрылабыз да. Баарын айтып, ишендирип, ага чейин 3 жыл ишендиргенбиз да. Ошентип эч кандай апелляциясы жок эле 18ден бюджетке өттү. 18. Анан жылда 18ден ошентип өтө берди. Ошентип отуруп 1428 бала бүттү 35 жылдын ичинде. Ошонун дээрлик баары бюджетке өтөт. 2ден 3-кө өтүп алат вузга. Бирок кээ бир факультеттерде бюджет жок. Мисалы үчүн IT-ге жок. Мисалы үчүн менеджментке жок, юридикага жок бюджет. Ошондуктан айла жок, контрактка өтөт. Ошон үчүн 5-6-10%ке жетпегени контрактка кетет. Калганы баары бирок көрсөткүчү жогору. Баары күлгөнү. Сен дейт, каяктан мугалим алып келесиң дейт. Мен мугалим алып келбейм, ушу мугалим да жарайт. Бир да сырттан мугалим келбейт дедим. Туура. Кантип өзгөртөсүң? Ал мен секрет сырым эмес, мен үйрөнгөн методология бар. Окуучуну кантип өзгөртөт? Анын да өзүнүн жолу бар. Новосибирск университетинен 5 жыл стажировка, аспирантура, кызматташкан жерлерим, байланыштарым өтө чоң болчу да. Ишеничтүүмүн да, мен да аябай ишеничтүү болуп атпайбы. Анан ошентип биз дедик, математикага кызыккан баланы алабыз, бирок негизинен кайсы окуу окуйм дегенге даярдайбыз деген да. Ошентип анан 1428 баланын 210-у артыкчылык менен бүттү. Башында алтын медал болчу,
Кыргызстанга кирген алтын медалдын баарын билимге алып коет эле, 34-үн алганбыз. Андан кийин кызыл аттестат деген чыкты. Анан 145'ini алдык. Анан ал жоюлгандан кийин алтын тамга чыкты. Анан 54'ünü алсак керек ушу. Ооба. 54. Анан алтын сертификат чыга баштагандан анан ала башташты. Бирок мен айттым, силерге мен алтын сертификатка атака кылдырбайм. Силер 70 бала бүтүп атабы? 70'inde en çoğun bal, ortaça bal birinci orunga çıkış gerek dedim. Bu yıl misal için ortaça bal 70'inin ortaça balı 173,6. Былтыр 100 ortaça paydın көрсөткүчү абдан жакшы. Былтыр 171 болчу. Мурда жылы анан көбүрөөк. Кыскасы Кыргызстан боюнча мен билбеймин кайсы мектепте менчик мектеп болобу. Buna Türkler'deki var, Amerikalılardaki var. Buralarda bir bölüğü jogorku balalar. Bizde 70'ten alış gerek da. Jana 3 klas açılgan üçün keyin 11 yıllık bolup kalganda 4 klas bolup kalıp, oşon üçün 1 yıl 50 alıp kalabız, kalgan 3 yıl 70'ten bala bütöt. Anan biz egzamen may ayında bolot. Kim kalagan kelet internat, anan jatakana bir sarayga okşogan jerde jatчу. Anam bunu mektebimizde bir koşumça mekteptin içinden çıkkanbız. Bирок men aytkamын. Kaçan siler Kırgızstanda birinci orunga çıkkanda mektebиңер da gül bolat. Özüңер da gül bolasыңар. Dünyanın men dünyanı köp kıdırgan adamım. Demilgeli, dolbolarımı işlep жүрүp bana oşonu mektepte үйrөттüm. Men ayttım. Tokyo'ya barsam orduk boş turat Kırgızdıkı deyim. New York'a barsam Kırgız'ın ordu boş turat. Washington'da boş, Avrupa'da boş. Ayım için boş. Sebebi biz İngiliz dilini bilmeyiz, başka dil anan dünyalık standarttagı bilimge bizde bilim beri var. Bilim alуу degende Atena'da mektepke жүктөп койгон. Туура. Силер өзүңөр билим алганга силерге керек. Кызыктар болуш керек. Өзүң анан мен ошону Новосибирскиге де кылып эме козгоп койгон үчүн анан мугалимдерди дагы тандайсың дегенде мугалимдер эң жөнөкөй тандайм деген. Окуучуларды мисалы үчүн күндө 10 эсепти кошумча айтам. Жүрөгүңөрдөн чыккан мына орус актептер турат. Сабактан сырткары 10 эсепти мен үчүн иштейсиңер. 365 күндө 3650, 4 жылда 14440 эсеп мага бирден өткөрөсүңөр. Абдан сонун. Ошентип отуруп, анан мугалимдерге айттым. Силер ушуну текшериштин кереги жок. Силер эртеңки сабакты доскага жазып коесуңар дедим. Окуучуларга айттым. Эртеңки сабакка бүгүн даярданып келесиңер дедим. Анан келгенде мугалим окуучу айтты. Эжеке жагай. Бул сабакта мындай деп жазылган экен го, сиз айтканда мындай болуп калды го дейт. Эжеке агай бир күн даярданбай келиши мүмкүн. 2 күн даяр. Бирок ал бул система болуп атпайбы? Ошон үчүн эжеке агайларыбыз ушуларга далилдейбиз деп отуруп, мен азыр тамашалап айтып калам, мен Улуттук университеттин профессорго бирден мугалимди алмаштырбайм дейм. Bir dağı. Men karoğlumdu da almaştırbayım deyim. Tarbiyatçısını da almaştırbayım. Sebebi men bularga 35 yıldan beri tizelep, jalınıp ayttım. Men ordubuz boş eken degin. Başka oşontup bul madaniyat ornup kaldı. Anan emi mamleket bizge toskoluk kılmadı hiç. Menin diplomatiyam, mamleyem, mümkünçülügüm jaradı. Bирок мындай zamanга жараша кызыгып турuştu. Hem hazır buna 3 yıldan beri bizdi bayağı koca kollaganda öyle koldaşıyor da oşoluşuda men köp nerseni emgek singirgen mugallim dep berdim. Men kagazımda ememleri jok özü. Biz sebemen bilim kanada bir daha gün ayrı kalgan emesmin. Men ayrıka iştebedim. Men koomduk başlangıçta. Negizlegende mugallimlerge dolbolor menen tabam. Абдан сонун. Anan hem uşul жаңы nerse hazır 2360 mektep var. Uşunun 2000 ayıldık. Uşunun 2000'ine 35 yılda model dayar. Keldiler dağı kalagan aylığında, kalagan mektepte uşunday kılgıla biz barıp berебиз 3 yıldan beri kattап атат. Мырзак Шаронович, сиздин баягы эмне үчүн ошол Новосибирскиде өзүңүз жүргөндө Союз малында биздин мамлекеттен мына ушундай акылдуу, ушундай бир кандидаттар чыкпайт, физика, математика боюнча эмне үчүн биздин өлкөдө ушул окутуунун моделин киргизүүгө мүмкүн эмес деген суроонун тегерегине толгонуп отуруп анан ийгиликтүү ачып атасыз да.
Анан бүгүнкү күндө мына сиз ошол башатта баштап кеткен ошондогу эле билим берүүнүн мындайча айтканда жөнөкөй эмес эл аралык стандартын сиз киргизип атасыз 35 жыл мурун. Азыр билим берүү министрлиги ушул кадамга барып атабыз да. Анан билим берүү министрлиги дагы кайсыл бир деңгээлде сиздин ушул келгиле мына өзүңүз кайрадан эле коомдук башталышта эч кандай бир ага акы маяны алайын деп эмес, бардык мектептерде ушундай бир ийгиликке жетсе деп чакырып отурасыз да. Себеби дегенде 1428 бүтүрүүчүнүн дээрлик 90%дан ашыгы мына жогорку балга татып, алардын ичинде өзүңүз алтын медаль, алтын тамга, артыкчылык аттестаты жана башкалардын бардыгын атап кеттиңиз. Бул деген олимпиаданы кушкон жокпуз. Олимпиада болуп атат. Бирок мени таң калтырган бир суроо бар. Өмүрзак Шаранович, 35 жыл деп атабыз. Мына ошол сиз ачкандан кийин эле 2 жылдан кийин Союз ыдырап, Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондон кийинки жылдар өтө оор мезгил болду. Өзгөчө мен бала болсо дагы эсимде 1993 жылдардагы оорчулук көпчүлүгү кесибин дагы ишин дагы таштап оокат деп чет элге кетип баштык көтөрүп коммерцияга кетип атканда сиз акчанын артынан эмес же башканын артынан эмес, сиз илимди, билимди, муун тарбиялоону жана өзүңүздүн ушул баштаган ишиңизди таштаган жоксуз. Буга далил катар мен сиздин өмүр баягыңызга үңүлүп карап отурсам, сиз математика, физика боюнча 25тен ашуун илимий макалаларды, керек болсо экономика, билим берүү, дин, саясат боюнча илимий методикалык эмгектердин дагы автору экенсиз да. Мама Юсуповдун сабактары деген бир өзгөчө автордук өзүңүздүн мына бүгүнкү күндө мемуардык илимий макалаларыңыз бар экен. Ал кагаз бетине түшүп, билим тармагындагы атайын азыр эми баягы интернеттин доору болуп калды. YouTube, Facebook баракчаларына дагы мына сиздин өзүңүздүн кызыңыздын көмөгү менен жүктөлүп турат экен. Кантип ушул 33 жылдын ичинде баягы оош кыйыш кандай гана учур мезгил болбосун, сиз өз ишиңизди татыктуулантып кетүүгө, эмгектен баар табууга, баягы кыргыз айтып коет го, мөмөсүн татам десең, гүлүн үзбө деп. Гүлүн үзбөй ушул жемишти татканга чейинки аралыкта мүмкүн болду. Бул чындыгында оор маселе. Бирок биз Новосибирскиде баягы перестройка маалында ушундай мүмкүнчүлүк берген аспиранттарга дагы, студенттерге дагы. Новосибирск университети жылына бир күн башкарууну студенттерге берет эле. Ошол күнү каалаган иштен алып коесуз, каалаган ишке коюп коесуз. Ректор болуп калат. Анан баягы Москва, Ленинградка караганда Новосибирскте демократия өтө жогору болчу. Анан бизнес мындай долбоорлор дагы аякта кыйлага чыгып калган болчу. Биз ошон үчүн жоктон бар кылганды үйрөнгөн жерде окудук. Болбой калганда вокзалда иштеп коебуз. Болбой калганда. Ал негизинен ушул интеллектуалдык бир иштер менен акча тапса болот. Бул эми ар түрдүү китеп, ошого колдонмолор болот, эми оор, бирок баары репетиторство деген бар. Ошондойлор менен аспиранттар иштейт. Бул жерде деле ошолор болгон баары элечи. Бирок эми мунун баары мамлекет анын баарын чече албайт. Чечүү үчүн ошо сиз айткан жылдары өтө оор болду. Билимкананы ачып алдык. Анан сырттан да балдар келе баштады. Нан жок, буудай жок. Эми аны айтсам азыр күлөсүз. Биз адырдан пияз терип калдык. Буудайдын жаңгы машактарын терип калдык. Эми ал учур өзүнчө доор. Бул мен үчүн сыймыктуу доор. Көп үчүн көп кыйналды. Мен анан көп нерсе таптым. Көп мына европалык проекттер ооздор ачылып бизге аябагандай чоң жардамдарды берди ошол учурда. Тамак ашынан баштап көптөгөн нерселер бар. Эми буларды өзүнчө биздин баракчабызда 4 жылдык Facebook'та баракчада баары жазылган. Китептер да көп биз. Мемуарлар, мен сабактар, тезистер деп чыгат. Апрель тезистери дегендейчи. Анан негизинен мен ой толгоолорум жазып коем. Анан суроолор берилсе жооп берип коебуз. Мектептерге барабыз. Мен өтө активдүү адамдардын биримин. Акыркы 10 жыл гана кичине активдүү эмес болуп калдым. Себеби түшүмдөрдү жыйнаш керек болуп калды. Мугалимдерибиз аябай жакшы, окуучуларыбыз дагы. Мен айтып коем да, кээ бирде бизге деле
100% колдогондор бар. Анан эми жабабыз дегендер да болгон, текшерүү тынбай болуп турат, прокуратура аяк буяк. Анан мен ошон үчүн мамлекеттик кызматта да иштедим. Эл болбой 95-жылы депутат кылып шайлаган. Мыйзам чыгар 35-тин бирөө кылып. Мен шайланам деп ойлогон эмес, бирок мектеп үчүн мен макул болгом. Анан бул азыр кийин мен 15 жылдан ашык мамлекеттик кызматтарда иштедим. Чакырышат, иштесем, кайра өзүм арыз жазып кетип калам. Кайра чакырышат. Эми биз баягы иштөө стилибиз Новосибирск университетинде алганга окшош. Анан эми кызыктуу нерселер көп. Анан баягы бир кызык нерсени айтайын деп аттым эле. Мейли, мен айтпай коеюнчу. Балки эсеп турасыз Өмүрзак агай, негизи баягы ошол оор мезгилдердеги машакты эргендер кээ бирине күлкү, айрымына жомок угулушу мүмкүн деп атпайсызбы? Анан азыр баары алдында даяр, жаштардын көпчүлүгү, айрымдары баягы жалкоо болбогула, эмгектен келе, эмгектен баар тапкыла деп сиздей үлгүлүү адамдардын чакыруусу абдан маанилүү да. Себеби дегенде эмгек гана бизди көккө, бийикке, ийгиликке жеткирип жатат да. Анан менин таң калганым, сиз эфир сыртында дагы айтып бир таң калтырдыңыз, ошол президенттик администрациядан чалып сизге мамлекеттик сыйлык берилип атат дегенде, эмгек баатыры артыкчылык даражасы. Сиз эмне сыйлык алганыңызды, кандай сыйлыкка татыганыңызды деле Бишкекке келгенге чейин билбептирсиз. Мен кызык Алам деп күтпөпсүз. Андай күткөн жок. Себеби жылдыр ар жак көргөзө беришет. Менден сурабай эле кол коюп коюңуз десе, бир нерсеге кол коюп коем. Автобиография бир нерсе, ошентип. Ага, эми мен сурайын дегеним, кантип биз жаратмандыкка, чыныгы эмгекчилдикке мындай бир жакшы сиздей натыйжа, жыйынтык көрсөтө турган, түшүнүктүү болуш үчүн айтайынчы, результат көрсөтө турган бир ошол жолго, кадамга жаштарды сала алабыз. Биринчи, мен мына өзүм илимпоз болгон үчүн, илимдин аябай жакшы багыттарында кызыгып иштегендигим үчүн, ошондой чөйрөдө чоңойгонум үчүн Новосибирскиде. Мен биринчи Кыргызстандагы азыр эми 5000ден ашып кетти, кандидат доктор дегендерчи. Ушуларга айткам перестройка баарында. Силер алдыга чыккыла, заман мынтип атат, бюджетте мынтип колдоо болбойт. Ошондуктан бюджеттик эмес жолдорду издегиле. Анан эртең бүрсүгүн эч керегиңер жок болуп калат деп баарыга айткам. Мени жаман көрүшкөн. Академиянын вице-президенттери мени каккан, даже ушуга сүйлөп койгонум үчүн чогулуштарда. Башкалар дагы. Бара-бара демилгелүү көп укмуштуулар бар болчу. Коркуп эле кирбей коюшту да. Анан алардын, мен ошондо айткам. Силердин ордуңарга бирөөлөр базарда, айыр бирде чоңойгон, же көчөдө бандит болгон адамдар келип депутат болот. Анан ошого кызматка келет, анан мамлекет кыйналып калат. Бүгүн ушуну кылбагылачы. Мына Россиядагы кыймылга кошулгулачы, мен ошону силер саткан жерим жок деп, мына ашар андай мындай кыймылдын баарын башына жүргөнбүз да биз. Жер бөлгөндө активдүү, Крымга чейин эме кылып. Кыскасы биздин дух революциялык эмес, прогрессти алып келчү. Анан жаштардын баарыга ушуну айтып жүрдүк да. Мен айрыкча кайсы жолугушуу болсо айтчу элем, билимканада бул салтка айланган. Мен жана ордуңар бош дегенимде тизелеп отуруп алып айтып жүрдүм. Тизелеп. Бул каганат деген түшүнүктү эң биринчи окугандардын бири мен болсом керек. Мен Новосибирск университетинин эшигин аттап кирдим. Бизде бу жерде прописка жок. Бул жерде үй бербейт. Кыскасы бу жерде эч ким эмес, адам эмеспиз да. Новосибирскке стажировка алып кирип, университетке аттап кирсем, дуал кезип турат, узуну бир 60 метр го дейм. Змейка деп коет мындай. Кыргызский каганат, кыргызский великодержавие деп жазып коюптур. Ал Худяковдун докторский экен. Анан мен адрес менен тура кирип орун алышым керек эле да. Баягы окуп бүтөм деп бүтсөм, бар жок жабылып калыптыр да. Ошол жерде биринчи жолу көрдүм мен. Бул 1976 жыл болчу. Бул жакта жок эле андай сөздөр. Анан Худяков менен тааныштым. Анан Кызыл Ашыктын артынан түштүм. Бул китептерди алдык. Мен кыргыздын бул империянын адамы экенибизге ишенгенден кийин мен орустарга, башкаларга, тажиктерге, өзбектерге сөз бербей эле калдык да.
Мен баягы единственный аспиранттардын жалгыз мен партком мүчөсү экенмин. Себеби армияда бир орус киши замполит. Мен кете берейин десем, мен айттым да, мен партия кереги жок, мен аспирантурага киришим керек. Мен бир жылда жүрөбүз да, институт бүткөндөн кийин киребиз, 1 жыл кызмат. Ал Мормол деген киши болчу, замполит. Знаешь, dedi да, сага партиянын кереги жок, партия сен партияга керексиң dedi. Өтмөйүнчө кетпейсиң dedi да. Түшүнүктүү. Ошентип коюп менин духумду көтөрүп койгон. Апенди кылып коюшкан да. Өмүрзак агай, сиз өзүңүздүн балдарыңызга, неберелериңизге көп учурда эмне жөнүндө айтасыз, кандай насааттарды айтасыз? Мүмкүн болсо кыскараак. Мен ушу элге айткан насаатты айтам. Негизинен мамлекеттик кызматтарга иштебегиле деп айтам. Менчик кызматтарга ойлонгула, ишкердик кылгыла, медик болсоң медицинаны. Эмнеге мамлекеттик кызматта иштебей? Жок, азыр бюджет силерди тойгозо албайт. Силердин керектөө чоңураак болуш керек. Силер чет өлкөгө чыгышыңар керек. Ал бюджеттен чыга албайсыңар. Долбоор силерге дайым эле бербейт. Ошондуктан силер баягы ишкердиктин формасын параллелдеп алып кеттилер. Мен дүйнөнүн көп ишкерлерин көрдүм да, окумуштууларды. Алар профессорлор иштен кийин фартугун таганып алып, ошол эле Европада, башка жерде соода саттыкка да жетекчилик кылат. Ошондуктан Кудайга шүгүр балдарыбыз өздөрүнүн ишкерлик дагы жолу дагы өздөрүндө. Анан акыркы жылдары мен мына IT багытыны өтө көп реклама кылгандардын биримин. Мына Эркин Адылов Орто Азиядан чыккан жалгыз мультимиллионер ошо чыккандан баштап бизде көп адамды мен бура баштадым. Мына Эркин номер 1 мектеп бүткөн Караколдо. Ошол мына ит багар болуп иштеди, мынтты, ата-энеси барачного типа үйүн сатты $2300. Балага инвестиция жасады. Барды. Мына эме деп ошентип элге айтканды балдарга айтабыз, балдар өзү багат. Анан мүмкүнчүлүгү болсо билимканага жардам бересиңер деп мойнуна кийлип койгон. Билимкананын Азыр дагы мамлекеттик бюджеттен эч кандай акча албай, билимкана өзүн өзү. Жок, мамлекеттик бюджеттен алат, мен албаймын. Мугалимдер 15% кошуп алат, мугалим аерде дистей болгон үчүн быйыл эми жойду дейт. А жойгондо эле проблема жок. Эми азыр окуучуларыбыз бутуна туруп калган. Анан долбоорлор бар. Анан мен дагы Түшүнүктүү. Масштаб бир эмес. Мен масштаб СНГ чогуу окугандарым бар, чогуу иштегендер. Ошон үчүн 2360 мектепте ошентсе болот да. Ар бир интеллигенция мына бүгүн мени көрүп аткан, интервью алып аткан кишилер да бирден мектепти ушинтип шепке алып коюш керек да. Аны бул аябай чоң канааттанып алып келет. Бул Мисалы сизди таласка же нарынга чакырып ушул модельди үйрөт, киргизели, сырыңды айт десе сөзсүз бөлүшөбүз. Барып жүрөбүз. Мен чын жүрөктөн барып жатып алам, үйгө Эми теориялык жактан алып барган башка маселе, бирок аны ошол жердеги билим берүү уюмдары, башкармалык мугалимдер канчалык ишке ашырып атат, бул өзүнчө чоң маселе. Бүгүн ал убакыт келди. Мына жетекчилигибиз, Кыргызстан жетекчилери, президентибиз Жапаров аксакал, Ташиев, булар азыр спорттогу биринчилерди аябай көтөрмөлө да. Эми акырындык менен билим берүүнү түшүнүп атат. Билинбей атат. Жакында көрөсүңөр. Чыгармачылык, билим берүү, кыскасы бул нерселерди бул кишилер чагында алып чыгды. Менин аябай чоң үмүтүм бар. Өмүрзак Шаранович, дагы бир жолу эмгек баатыры, артыкчылык даражаңыз куттуу болсун. Бүгүнкү эгемендүүлүк күнү менен куттуктайбыз. Майрамдын урматына эми сиздин дагы эли журтуңузду куттуктоо болсун. Кыскараак мүмкүн болсо келиңиз. Мен дайым эле эли журтубуз менен сүйлөшкөндө айтабыз, ушу бизди 8 миллиард элге теңтайлаш үчүн бир ар бир кыргыз 1000 кишидик күчүбүз болуш керек, билимибиз болуш керек, өнөрүбүз болуш керек. Бул өнөрлөр азыр соцсеттерде бар. Коркпостон тилди да үйрөнгүлө. Мына айтынын эч сыры жок. Азыр айты боюнча иштейм десеңиз дипломдун кереги жок. Аны сиз JavaScript жөндөм керек. JavaScript менен Python'ды билип туруп эле өзүңүз бир код жасап туруп, анан сайт түз, башканы түз, болду, акчага иштей бер. Эми азыр мына машиналар, жеңил машиналар дагы кир жуугуч машиналарды биз алып келип розеткага сайып эле анан 2 кнопканы басып иштеп атпайбызбы? Ал жерде толгон функциялар бар. Ошонун баарын өздөштүргөнгө аракет кыл. Отурба ата-эне. Балдар да ошого түтмөлөшүбүз керек. Биз технологиядан артта калбашыбыз керек, эч болбогондо магазиндеги технологиядан.
теориядағы технологиядан артта қалабыз аны. Бирок мына уюлдук телефондордун ичин башка жөнөкөй нерселер да буларчы. Ошону биздин балдар тез эле үйрөнүп алат. Мен өзүм балдарымдын, кыздарымдын, неберелеримдин дагы мисалында айтам. Мен мисал үчүн аларды бүгүн Италияга барып окуп кел десем, сиздин бирөө таң калышы мүмкүн. Мен балдарга айтсам, барышат. Сен ишенип ал. Билимканада ишенип калышкан. Мага дүйнөнүн ар жерден жазып турушат. Майрамыңыз менен дагы бир жолу агай. Силерге да майрамыңыздар менен барыңыздар. Сыйларыңыз кут болсун. Чоң рахмат убакытты алып келип маек куруп бергениңизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мамлекет башчы Садыр Жапаровдун колунан эмгек баатыры артыкчылык даражасын алган, мамлекеттик сыйлыкка татыган Ноокат билимканасы жатак лицейинин негиздөөчүсү жана бир эле ушул жатак лицейди негиздеп коюп, ушундай бир артыкчылык даражага жетип отурабы деген суроо да болушу мүмкүн. Жок, биздин урматтуу каарманыбыз Өмүрзак Шыранович 100дөн ашуун өкмөттүк эмес мекемелердин түптөлүп негизделишине салым кошкон, ошондой эле 10дон ашык дагы башка билим берүү мекемелеринин ачылышына салым кошкон экен. Анын негиздеген Ноокат билимканасы жатак лицейинен тарбияланып учуп чыккан балдар бүгүнкү күндө өлкөбүздүн ар тармагында ийгиликтүү эмгектенип келишет, акыл көрөңгөлүүсү бийик адамдарды муунду тарбиялоого салым кошуп, натыйжасында мына ушундай мамлекеттик сыйлыкка жетип отурат. Каарманыбызды дагы бир жолу куттуктайбыз. Жалпы көрүүчүлөрдү Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 33 жылдык мааракеси менен куттуктайбыз. Эфир аркылуу амандыкта жолугушалы.